Бейшемби күнү кечинде ондогон петербургдук балыкчылар шаарда толук өзүн өзү изоляция режимине карабастан балык кармаганга ашыгып суунун жээгине жөнөштү. Өзүн өзү изоляция режими 2 жума мурун коронавирустун жайылышына каршы иш-чаралардын алкагында киргизилген. Анда борбордун жашоочуларына жакынкы аралыктагы дүкөндөргө барууга жана медициналык жардамга кайрылган учурда гана жашаган жеринен чыгууга уруксаат берилген. Ал эми Стамбулда мамлекеттик мекемелердин убактылуу жабылышынан улам кароосуз калган жаныбарлар ачка болуп жаткан маалы. Жаныбарларга өзгөчө жакын кала жашоочулары бул көйгөйдү чечүү жолун таап, ыктыярчылар тобун түзүшкөн. Алар күн сайын Стамбул көчөлөрүн кыдырып, үй-жайсыз жаныбарларга тамак-аш жана суу берип жатышат. Белоруссиянын Грондо шаарындагы Галактика түнкү клубу башка мамлекеттик мекемелер сыяктуу эле март айынын аягында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жабылган. Бирок бир нече убакыт өткөндөн кийин чоң клубдун имараты башка максатта колдонулуп баштады. Ал жерде азыр медициналык бет каптардын бардык түрү чыгарыла баштады. Клубдун имаратында азыр товарларды өндүрүү жана таңгактоо боюнча ондогон кишилер иштеп жатат. Фабриканын жумушчуларынын бири өзүнүн жасаган иши жөнүндө ой бөлүшүп, бет кап жасоо анчейин деле оор жумуш эмес экендигин айтып өттү.